Мынакей достор, сиздер чогулткан, сиздер колдогон баардык суммаларды алып алып азыр жактан Байкенин үйүнө керектүү, кыздарына керектүү баягы буюмдарды алып атабыз, оокаттар берген. Оокат десе кимдир бирөө тамак деп түшүнүшү мүмкүн. Биз тарапта оокат деген сөз ушул буюм тайымдарды айтабыз да. Стиральный машина алдык, плита алдык тамак жасаганы, тамактарын жылытып жегене микроволновкада ошондой чай кайнатып ичкенге тефалин алдык. Кудай буйрса азыр дагы үйүнө кудай буйрса жетебиз. Анын керектүү кем каршысын баардыгын толуктап беребиз азыр. Достор, азыр Байкенин болсо 3 татынакай кызы бар, билесиздер. Ошол жака азыр кыздарына бир чакан кылып, жарашыктуу кылып азыр кийим алалы деп бул жерге дагы келип калдык. Азыр эжектерди баардыгын азыр тандап аткан учурубуз. Кыш келип калды. Спортивный болсо болот. Эми өзүбүз спортто сүйгөн жанбыз дегенде биздин табитибизге ушундай спорттук кийимдер ылайыктуу болот деп ойлойм. И тем более азыр ойной турган убакта кичинекей. Мынакей туугандар, азыр алдыда кыш, жай эмес. Эми күз деле билесиздер, эшик аябай суук болуп баштады го. Кышкыга кыздардын баардыгына бут кийимдерин баардыгын дайындап, кийим кечектерин баардыгын алып атабыз. Мынакей Кудай буйруса ар бир 3 кызы бар эмеспи? 3 кызына 3тө бир-бирден кылып дайындап атабыз. Кудай буйруса эми сиздер дагы жардам берем десеңиздер, биз телефон номерин Байкенинен калтырып коебуз. Өз алдыңызчарда үй бүлөңүздөр менен биргеликте туугандар менен келип, көмөк көргөзүп турсаңыздар болот. Ал эми биздин сөз бергендей эле Байкенин жардам беребиз деген айтып кеттик эле. Ошол иштердин аягына чыгып, бүгүн жыйынтык даярдап турабыз. Эми дагы толтура кала турган иштерибиз бар. Бирок бул ирет Байкенин колдон келишинче көмөк көргөзгөнү турабыз сиздер менен биргеликте. Кыздарына, чоң кызына, эң кичине бул чоң кызын алып атабыз. Бул экинчи кызына, кичинекей кызын алып атабыз. Так что, буйруса, сонун калат деген ишеничтебиз. Туугандар, мынакей азыр Байкен үйүнө барган жатабыз. Машина толтура үйгө керектүү нерселердин баардыгын алдык. Мынакей буйруса дагы бир агабыз, Улан деген агабыз Байкен өзүнө деп дайыма байланышта болуп турсун деп телефон дагы берди. Буйруса менимче Кудайым буйруса сиздер менен биргеликте Байкенин жашоосунда бир кичине болсо да өзгөрүү киргиздик деп ойлойм. Себеп дегенде мына кече жакында баягыда аракет кылып отуруп паспортун алып бердик. Буйруса көп экенбиз. Сиздер биз биргеликте чоң иштерди бүтүрсөк болот экен. Мен колуман келбейт эле, бирок мен болгону себепкер болуп, сиздердин жардам менен ушул Байкенин жашоосуна кичине болсо да өзгөрүү киргизип, анча-мынча болсо дагы баягы кыйналып аткан бир саздан кичине болсо да бутун чыгарып алды деген ойдобуз. Эми мындан аркысы болсо, буйруса Байкенин документи бар, паспорту бар, кыздардын өзүнө алып, жана ошондой эле азыр Кудай буйруса барып, үйүнө дагы ближайший алдыда эме эмне бар, эмне жок, ошол керектүү ошо квартирасын, жазга чейинки квартирасын төлөп берейин деп жатабыз. Азыр сиздер берген акчанын бардык суммасын эме кылдык, чогулттук. Бир 5000 сомдон төлөйт экен ай сайын. Ошо бир 5 айга төлөп коюлуп атабыз. Азыр мисалы, октябрь ай болуп калды. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февралдын аягына чейин төлөп берсек, 5 айдын ичинде Байке өзүнүн кичине аракетин кылып, дальше кыймылдайт деген ойдобуз. Эми болбой баратса дагы мүмкүнчүлүк болушунча жардам берип турабыз. Андыктан сиздерге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ар бир мынакей көп жаштарыбыз, кичинекей балдар чынын айтканда эле чалып, жазып, Байке 50 сом болсо да, 100 сом болсо да которуп коелу, биздин атыбызда мен атыман деп көп инилерим кайрылды. Азаматсыңар, келечек муун ушундай болуп өссө, Кыргызстаныбыз өсүп гүлдөйт. Жакшы багытта өсүшүңөрдү каалайм. Жаштар, особенно жаштарга менин максатым жаштарга үлгү болуу. Анткени мен өзүмдүн кичинекей кезимде көптөгөн баягы кыйынчылыктарды көрүп чоңойгом өзүм.
себеп дегенде ушул мен көргөн нерсени келечек муунда ошо биздин балдарыбыз көрбөсө экен, менин балдарым жана ошондой эле сиздердин балдарыңыздар көрбөсө экен деген жакшы ойдо, ушул ынтымакта болсо экен, биримдиктүү болсо экен, биз күчтүү болсо экен деген жакшы ой менен эле ушул таалим тарбиялуу үлгүлүү иштерди колуман келишинче жасагым келет, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Сиздерге да чоң рахмат. Биз алдыга жыла беребиз, кыла беребиз. Сиздер менен биргеликте биз бийиктикке гана жетебиз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Экинчи кызы бул. Кандайсың, жакшыбы? Привет, Татяка. Привет. Салам де. Мындай кыл. Колуңду албайсың бай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мынакей туугандар. Орозбой байке. Ушул жерде мени ит кылып атат. Балдарын биргеликте өзү багып аткан учур кыздарын. Азыр биз болсо байкенин үйүнө кирип көрөлүк. Киргиле бас. Биргеликте жүргүлүк. Кирелик. Бисмилла. Кызыңыз уктап атабы? Мынакей бияка кирсеңер болот. Ушул үй мынакей биякты көргүлө. Абдан суук болуп аткан учур экен. Мынакей азыр бул килемди дагы биздин балдарыбыз эме кылды эле. Белек кылып Талас деген жигиттин атынан. Мынакей азыр болсо ушу үйдө байке азыр кыздарын карап аткан учур. Кичинекей кыз болсо азыр бешикте уктап атат. Ошо байке бүгүн мынакей эл, жер, Кыргыздын бардык патриоту, жүрөгү кенен бардык инсандары ошо сиздин атыңызга деп акча которгон. Сизге керектүү буюм тайымдардын бардыгын алып келдик азыр. Кудай буйруса өзүңүзгө да жакшы болот, кыздарыңызга да жакшы болот. Буйруса мынакей эл бар экен, жер бар экен дегендей. Эч качан мен айтпадым беле, жаңы башталган деле. Мен сизге жардам берем деп колуман келишинче азыр ошол иштин бардыгын аткарганы турабыз азыр. Анда азыр барып жакта машинадан түшүрөлүк. Керектүү эмнелерди алып келдик. Өз көзүңөр менен көрүп алгыла туугандар. Мынакей азыр бизге керектүү кем каршынын бардыгын алып келгенбиз туугандар. Баягы бардыгыбызга керек болгондой продукт. Балдар турат көрүп атасың. Мына байке. Бизге азыр стиральный машина алып келдик. Ошого айнасын самынын кошо ала келдик, Что? Так, азыр койдурмуз. Мынакей сиз мечтать этип сураган плита үйгө, сенсорный плита. Балдарыңызга тамак жасап бересиз. Келиңиз бияка. Могун көтөрүшүңүз. Эң эле байкеге азыр керектүү нерсе болот деп ойлойм, себеп дегенде балдарды, кыздарды болсо жуунтуп тазалантканга өзүнчө убакыт, анын кирин жууганда эркек үчүн өтө маанилүү нерсе да. Келиңиз, мына стиральный машина байке. Микроволновка кыздарына тамакты ысытып берип турганга сразу балдар ысык тамак менен камсыз болушу керек. Анан тефаль, достор, тефаль. Азыркы учурда суук келди. Чай кайнатып берүү өтө маанилүү. Эме кой, көтөрмө. Алып кир үйгө. Үйгө алып кир. Молодец. Так. Бул жерде болсо кыздарына болсо бардык белек аз көргөзөбүз. Достор, азыр байкенин үйүнө келдик. Бардык керектүү кем каршы нерселердин бардыгын алып келдик. Мынакей плита байкенин жакта турат, плитасы баягы күнү бузулуп калып, иштебей калган. Бүгүн азыр жаңысын алып келдик. Мынакей микроволновка. Короче, үйгө керектүү нерселердин бардыгы, сиз эчтекеден кем болбойсуз, хор болбойсуз, буюрса. Анан маанилүүсү эми биз эркек кишибиз колубуздан келишинче кыздарыңызга мындай кылып кийим тандап келдим. Муну чоң кызыңызга, муну болсо тиги кызыңызга бересиз. Муну болсо эң кичүү кызыңызга жылуураак кийим болсун.
Жөн эле туруп калбастан бул эшикте күз келип калды. Бул кичинекей кызыңызга бересиз. Эми пока азыр эшикке деле чыкпайт. Бул сизге мына. Муну сен. Ай тапочкалар. Сага ошол. Муну болсо чоң кызыңызга, хорошо? Мынакей. Бияқта болсо жылуу носкилери менен ала келдик эми. Аны өзүңүз берип эметип коесуз. Анан буюрса мына стиральный машинаны алдык. Стиральный машинаны Кудай буюрса могул жерге эми өзүңүз кичине аракет кылып, бир эмесин алып келесиз да тагып, яны орноштуруп коесуз, хорошо? Бир убакыт болсо балдарды чакырып болсо деле могул жерге кошуп, могул жерге коесуз. Зато кир жубай каласыз да, өзүңүз кол менен жубай каласыз. Мынакей достор, буюрса байкенин акыбалы ушундай. Анан эми азыр байке үйдө эле отурат балдар менен. Биз өзүбүз айтканбыз, үйдө эле отуруңуз пока деп. Анан эң жакшы дагы бир Кудай буюрса арт артынан эле жакшы кабарлар бар. Туугандар, Кудай буюрса байке паспорт алды. Көрдүңөрбү? Баягы күн алып бердик паспорт. Өзүнүн атында мынакей. Норузбаев Орозбай Муталипович. Көрдүңөр да. Паспорт алып бердик. Буюрса байкеде паспорт эчтеке жок болчу, документи. Анан кийин азыр болсо келиңиз, паспорту алыңыз. Ана байкени карап кой. Мына жаңы ботинке кийди. Молодец. Кут болсун. Ушу ботинке жыртылсын. Силердин өмүрүңөр узун болсун буюрса. Анан байке, мынакей бир Улан деген агабыз бар. Улан деген агабыз ошо ЦУМда иштейт. Ошо байкебиз болсо чын жүрөгүнөн сиздин телефонуңузда жакшы болбой атпады беле? Ошого белек кылып мынакей телефон берди. Буюрса ошо жаңы телефон. Эми аз да болсо көптөй көрүп, ошо байкенин атынан мынакей сизге бир телефон, кыздарыңыз менен бөлүшүп дегендейчи. Анан бул жерде аркөркелери бар, там зарядкасы турат экен. Анан бул болсо сизге чехол, чтобы сынкалбаш үчүн, короче, муну салып аласыз. Мынакей телефон. Улик байкеден Алла разы болсун, Улик байке сизге мына ойдун баардыгы ошо сиз болуп турдуңуз. Мынакей сизге ошо кыргыз элинин баардыгы ой бөлүштү. Мынакей. Анан дагы белектер түгөнгөн жок. Кудай буюрса элдин баардыгы сизге ой бөлүшүп атты. Мынакей байке, бул жерде туугандар сиздер чогулткан Россиядан Сбербанк картага которулган, жана ошондой эле менин эл сом номериме, жана ошондой эле единица катары салган акчалардын баардыгын биз чогултуп чыгарып келдик. Бул жерде байке 25 000 сом бар. Сиздин квартираңыз 5 000 сомдон турабы? 5 000 сомдон төлөйт, ушул эле абалда туруп төлөйт. Ушул болсо азыркы алдыдагы 5 айыңызга мынакей эч коротпостон, азыр эже кечинде келет, хозяйкасы келет экен, азыр чакырсам келбей койду. Өзүнүн көзүнчө берейин дедим эле. Хозяйкасына өзүңүз тапшырыңыз, макулбу? Өзүңүз тапшырыңыз. Муну сразу бериңиз байке. Сиз что 5 ай, алдыда 5 ай проблема болбосун сизде, түшүнүңүзбү? Маселе боюнча. Мынакей бул сизге 5 айга квартирасын төлөдүк. Мынакей Алла разы болсун. Анан кое туруңуз. Дагы бир аз тыйын калган. Атайын бөлүп койгом, анткени мен өзүм экономистмин, баардык нерсени эсептеп, тияк-бияктарын ченеп-бычып отуруп, анан бул жерде болсо 5 000 сом байке. 5 000 сом сиз мынакей өзүңүз айткандай эле бир күндө 200 сомдон таап иштейм дечи элеңиз, туурабы? Бир күндө 200 сом, 10 күндө 2000 сом туугандар. Бир айда болсо 6000 сом таап иштечи. Байкеде азыр мынакей азыр 30 000 акча берип атам сизге. Бул сиздин продуктуңузга. Остальный бияка 4 000 сомго дагы продукт алып келип коюп койдук. Мынакей сизге жетет ближайший күндөргө дагычы. Кудай буюрса кийинен там стиральный машинаны коебуз, порошок, самон, сумун бүт бардык деги эле үйгө керектүү, сизге керектүү нерсенин бардыгын берип атабыз. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле мен сөз бердим эле, сиздердин жардамыңыздар менен байкенин өз колуна тапшырып атам. Байке кыргыз элине чоң рахматыңызды айтасызбы, ыраазычылыгыңызды кармалап сүйлөп коюңуз. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим, урматтуу туугандар, ушундай сиздерге рахмат, Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бактылуу болуп, үй бүлөңүздөргө ырыскы берип, берекелүү болуп, ынтымакта жүрүңүздөр, бактылуу болуңуздар. Ушу рахмат, Алла разы болсун баарына.
ушунча жардам кылгансыңар рахмат. Ушу менин башыма түшкөн баягы оор иштер эч кимдин башына түшпөсүн. Мында аябай, конечно, сүрдөп турган кез байкен. Себеп дегенде көрүп атасыңар, акыбалы оор, келинчегинен айрылып, 3 кызы менен ушундай жерде мондай абалда туруп калганы эркек үчүн өтө намыстуу нерсе, түшүнүп атабыз. Байкени көптөрү башында ойлошкон экен, бул акча берсе кичет, аркыры жок, байке 5 убак намазда, эң жакшысы 5 убак намазда. Күчтүү инсан, сабырдуу инсан экен, мына ушул жерден көрсөңөр болот. Дагы да кандай бир эмоционалдуу болсо дагы, бирок кармап турат да. Мен болсом, мен болгондо ыйлап жибермекмин. Байкенин бирок абалы көрдүңөр, сабырдуу болуп турат. Кудай буйруса, мындан кийин дагы каарылашып туралы, кимде ким жардам бергиси келсе, ушул жерге келип эле байкенин номерин калтырып коебуз. Ошол жерге жазып, чалып, байкеге өзүңүздүн жардамыңызды берип кетсеңиз ашыкча болбойт. Себеп дегенде азыр деле могу биздин берген жардамыбыз бул убактылуу эле нерсе, бирок келечекте деле байкеге чын айтканда 1 жыл убакта дагы бир көмөк көргөзүп турган адамдар керек болот. Жумушуңуз боюнча эмне болду? Кудай буйруса сүйлөшүп атасызбы? Паспорт алдыңыз, эми бул жакта байкелер жумуш кылып беребиз, жардам беребиз деген экен. Значит, ошолорго барып, эми өзүңүздүн аракетиңизди көрүңүз. Эми биз дагы алдыга кадам таштайбыз байке, дагы да башкаларга жардам берели. Сизди мына биринчи көргөндө эле өтүп кете алган жокпуз, өзүңүз билесиз. Келип сразу токтоп, байке деп суранып, жашооңуз менен ой бөлүшкүбүз келди. Кайдыгер карабай. Десол калайм барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Бактылуу болуңуздар. Эч качан жардамыңызда даяныңыздар. Ошо кыргыз элинен. Ошо ойноп күлүп ден соолукта жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздерге дагы кыргыз эли мынакей көп инсандарды айтып келгим келет. Көп инсандар бизге 50 сом, 100 сом ушундай кылып которгон учурлар болду. Ал айдын Гүлчө деген айылынан инилерибиз ошо там 1000 сом балдарына жамааттын атынан которгон экен. Алла разы болсун силерге дагы. Сизди көрүп байке үлгү алгыбыз келет. Мен ушул эле сөзүңөр мага аябай мындай чоң бир дем күч кубат берди. Себеп дегенде биз ушул кичинекей болгон муундарга туура багытты көргөзүп аткан экенбиз деген жакшы ойдо калдык. Барыңыздарга Москвадагы бир туугандарыбыз барыңыздарга рахмат. Сиздер анткени ошол жактан да Сбербанк картага жүрөгүңүздөр ооруп, аяп сезим менен котордуңуздар. Биякта 50 сомго которгон Кыргызстандын баардык буң бурчунан единица кылып салыңыздар. Барыңыздарга Аллах разы болсун. Кудайым буйруса, дагы жакшы иштерди кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн кылганга кызматтабыз туугандар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.